материалдар берилсин. Анан биз так маалымат кылып суроо жооп менен эртең кабыл алып берсек деле болот да. Чоң рахмат. Ошону эми сунуш менен киргизебиз, добуш менен чечип берсеңиздер. Бирок өкмөт киргизди, бирок артка алган жок сунушун. Мен аны добушка коюшум керек. Биринчи микрофон. Рахмат, Дастанбек Арсбекович. Бизгече комитетте бул маселени караганбыз, бюджетти. Ал жерде дагы бир топ маселелер чыккан, аларга жооп ала алган жокпуз. Биз тапшырма бергенбиз. Палатага чыкканга чейин бизге берсин деп. Андан сырткары, урматтуу депутаттар, счетный палата дагы өзүнүн корутуусун бере элек. Ошондуктан эртеңкиге койсок эң туура болот эле. Ошо эртеңкиге дегенди колдоп берсеңиздер. Рахмат. Рахмат. Анда мен сунушту урматтуу депутаттар добуш коем. Сунуш өкмөт киргизип койду биринчи сунушуну. Бюджетке өзгөртүүнү биринчи окуудан бүгүн карап бериңиздер деген сунуш келип түштү. Же макул деңиздер, же каршы деп добуш бериңиздер. Өзүңүздөр чечесиздер аны, урматтуу депутаттар. Регламент буга жол берет. Регламентте көрсөтүлгөн күн тартибине маселени киргизгенге болот деп турат. Ошондой эле болуп калып атат. Бул мыйзам долбоор болуп атат. Ошондуктан урматтуу депутаттар, өкмөттүн сунушу добушка коем. Добуш берсеңиздер. Добуш берип коюңуздар. Макул 40 каршы 23 бар 63 катталды 117 сунуш өткөн жок. Эртеңки күнгө калды бюджет, урматтуу депутаттар. Рахмат. Анан урматтуу депутаттар, азыр өкмөттүн кээ бир мүчөлөрү артка өттү. Шарттар түзүп бердик, микрофону бар. Ошондуктан мен кайрылып кетет элем. Өзүңүздөргө суроо болуп калса, туруп, аны тааныштырып жооп берсеңиздер өкмөттүн мүчөлөрүнө. Анда урматтуу депутаттар, күн тартибин кароого өтөбүз. Күн тартибиндеги бүгүнкү маселе, биринчи маселе Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын премьер-министринин отчету тууралуу. Бардык комитеттерден каралган, коалициялык көпчүлүк каралган, корутундулары чыккан, урматтуу депутаттар, чечимдери чыккан. Баяндамачы Абылгазиев Мухамбеткалы Дүйшөкевич, өкмөт башчысы, премьер-министр, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастанбек Артисбекович, урматтуу катышуучулар. Бүгүн алдыңыздарга Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 85-чи беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 2019 жылдын ичинде аткарылган иши боюнча премьер-министрдин отчетун алып келип отурабыз. Өкмөт жарандардын алдындагы социалдык кепилдиктерди толук сактоо менен бирге экономиканын тармактарында, энергия секторда, жер казынасын пайдаланууда, мамлекеттик сатып алууларда, бизнести колдоодо, бажы жана салык системасын санариптештирүүдө, жумуш орундарын түзүүдө, айыл чарба өндүрүшүн сандан сапатка өткөрүүдө жана башка багыттардын үстүндө ишти алып барды. Бул туурасында өзүмдүн баяндамамда кеңири токтолуп кетейин. Эң башкысы бул максаттарга жетүүдө урматтуу президентибиздин жана сиздердин жогорку кеңештин өкмөттүн демилгелерин колдоп берүүсү абдан маанилүү болду жана биз колдоно алып аттык. Отчеттук мезгилде мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлик бутактарынын ортосунда мамлекеттин кызыкчылыктарына негизделген конструктивдүү өз ара аракеттөнүүнүн туруктуу тажрыйбасы орун алды десем болот. Ушул иш аракеттин негизинде өкмөт тарабынан демилгеленген 197 мыйзам долбоорунан 2019 жылы 110 мыйзам долбоорун кабыл алып бердиңиздер. Анын ичине 20 мыйзам бул кечиктирилгис мыйзамдар эле, муну да колдоп бердиңиздер.
Мындан тышкары сиздер тараптан 125 мыйзам долбоору белгиленип, булардын көбүнө урматтуу президентибиз кол коюп, колдоп берди. Кайсы тармактарда болду өзгөчө? Мыйзамдардын кабыл алынышы. Экономика, финансы жана кредит саясаты боюнча 26 мыйзам кабыл алынды. Агроөнөр жана өндүрүш жаатында 9, мамлекеттик түзүлүш, коргоо жана коомдук тартипти сактоо боюнча 18 мыйзам, социалдык маселелер боюнча 6 мыйзам, эл аралык маселелер боюнча 51 мыйзам кабыл алынды. Айрымдарына токтолуп кетсем, экономика тармагында жана бюджет тармагында мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамды кабыл алып бердиңиздер жаңы редакцияда. Мыйзамды кабыл алуу баарыбыздын максатыбыз бир болду. Ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо, бюджеттен жана мамлекеттик каражаттарды сатып алууда артыкчылык жергиликтүү ата мекендик өндүрүшчүлөргө жана бизнеске бурулду. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча жаңы мыйзам өзгөртүүлөр менен кабыл алып бердиңиздер. Эксперттер бул абдан либералдуу жана азыркы заманга жооп бере турган мыйзам болду деп баа беришүүдө. Учурда азыр 29 долбоор ушул мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча 300 миллион доллардын тегерегинде долбоорлор иштелип жатат. Мындан тышкары ушул мыйзамды аткаруунун алкагында эл аралык финансы институтунун колдоосу менен борбор түзүлдү, мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү жана биздин экономикага киргизүү боюнча. Үчүнчүсү курулуш чөйрөсүндө мыйзамды кабыл алып бердиңиздер. Өнөр жай объектилерин этап менен киргизүү боюнча. Бул да абдан маанилүү болду. Себеби дегенде макулдашуу документтери 6 айдан 2 жылга чейин созулган курулуш тармагындагы терс көрүнүштөр ушуну менен ушул мыйзам менен абдан жакшы бир жетишкендиктер болот деп ойлойм. Себеби дегенде курулуш тармагын өзүңүздөр билесиздер, биздин экономиканын локомотиви болуп аткан тармактын бирөө. Буга абдан чоң ушундай бир маанилүү мыйзам болду. Мындан тышкары бизнестин кийим түйүү жана текстил өнөр жайында бул жерде көмүскөдөн чыгаруу боюнча өзгөчө айлык маселесин көмүскөдөн чыгаруу боюнча салыктын жүгүн азайтуу боюнча, социалдык төлөмдөрдү азайтуу боюнча мыйзам алып бердиңиздер, азыр иштеп баштады. Мындан тышкары урматтуу депутаттар, 2019 жылдын башында 5 кодекс, 2 мыйзам күчүнө кирди. Бул жазык жоруктар, бузуулар сыяктуу 5 кодекс, пробация, амнистия жөнүндө 2 мыйзам долбоору, мыйзам ишке кирди. Бул дагы ишин баштап, бирок жылдын башында билесиздер, жарандарыбыздын кайрылуулары менен өкмөт өзлөрүнүн сунушун алып келген, сиздер колдоп берип, ал гуманизм принциптеринин негизинде айрым категориядагы укук бузуулар үчүн адекваттуу айып пулду белгилөө максатында өзгөртүүлөр киргизилди. Бул өзгөчө коопсуз шаар долбоорунун киришинде жана коомдук жайда жүргөндө жарандарыбыздын эрежелерди, тартиптерди бузуу боюнча айып пулдар болчу. Буларды дагы азыркы социалдык акыбалына жараша биз чендерди өзгөртүп бердик. Эң дагы маанилүүсү бюджет боюнча мыйзамдар убагында жылдын аягында жана жаңы финансылык жыл баштала электе ноябрь айында салт болуп калды. 3-чү жыл кетип атат. 3-чү жыл ушул ноябрь айында кабыл алып берип атасыздар. Бул дагы биздин өзүбүздүн келерки жылга, жаңы жылга өзүбүздүн финансылык жана бюджеттик пландарыбызды пландоого абдан жакшы шарт түзүп берип атат. Мындан тышкары 46 эл аралык макулдашууларды ратификация кылып бердиңиздер. Булар көбүнчө эл аралык донорлордон каражаттарды экономикага тартуу боюнча. 550 миллион долларлык макулдашууларды ратификация кылып бердиңиздер. 510 миллион доллардын 260 миллион доллары бул грант түрүндө болду, ошону колдоп бердиңиздер. Мурун билесиздер, 35%га чейинкиси грант элемент болчу. Азыр мына жаңы кабыл алып берген келишимдердин негизинде 52,2% грант түрүндө келе баштады. Булардын бардыгын тең биз бизнеске, экономиканын туруктуулугун камсыз кылууга, жарандардын социалдык абалын жакшыртууга түрткү болчу келишимдер ратификациядан өттү деп эсептейбиз.
Урматтуу депутаттар, диалог менен интеграция Кыргызстандын азыркы заманбап шарттарда өнүгүүсүнүн бирден бир жолу. 2019 жыл мамлекетибизде коомдук саясий окуялардын жылы болду. 26 иш-чара өттү. Эл аралык деңгээлде. Анын негизгилери Шанхай кызматташтык уюмунда, Коопсуздук кеңешинин жамааттык уюмунда, Түрк кеңешинде Кыргызстан төрагалык кылды. Россия Федерациясынын, Кытай Эл Республикасынын жана Казакстандын президенттеринин мамлекеттик иш сапарлары болду. Индиянын, Кореянын, Кыргызстандын, Казакстандын өкмөт башчылары Кыргызстанга расмий иш сапарлар менен келди. Евразиялык өкмөт башчылардын келип кеңеш өттү. Муну дагы бардыгыбыз жакшылап тозуп, уюштуруп, жогорку деңгээлде өткөрдүк. Кыргызстан тарыхта биринчи жолу ЮНЕСКОнун аткаруучулук кеңешине шайландык. 2020 жыл, 2019 жылы Кыргызстан менен Россиянын кызматташуусунун тарыхында эри шаркап жылы болуп кабыл алынды. Бул боюнча дагы Россияда биринчи иш-чара өттү. Биздин урматтуу президентибиз барып, чоң делегация менен катышып келди. Негизги максатыбыз тең салмактуу тышкы экономикалык карым-катнашты түзүү, инвестиция жаатында улуттук кызыкчылыктарды коргоо болду. Урматтуу депутаттар, жогорудагылар менен бирге 2019 жыл бизге системалуу өзгөрүүлөр керектигин дагы бир жолу аныктады. Бул багытта өкмөт 3 чоң артыкчылыктарды бет алып, ошол артыкчылыктардын үстүндө иштеди. Биринчиси бүтүндөй экономиканы санариптештирүү. Бул урматтуу президентибиздин демилгеси, бул көмүскө экономика өзгөчө, көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, коррупцияны жок кылуу, бюджетти көбөйтүү максаты болуп эсептелет. Экинчиси экономиканын тармактарына жаңы технологияларды тартуу. Бул аймактардын экологиялык таза продукцияларына, экспорттук потенциалын жогорулатууга, атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн күчөтүүгө, сапатын жакшыртууга алып келип, муну менен аймактардын материалдык бакубатчылыгын камсыз болот деген ишеничибиз бар. Үчүнчүсү эффективдүү укуктук ченемдик базаны күчтөө. Мунун мааниси колдонуудагы мыйзамдардын карама-каршылыктарын жоюу жана башка жаңы мыйзамдарды кабыл алуу. Дал мына ушундай стратегиялык багытыбыз өкмөттүн 2019 жылдагы ишинин негизи болду. Урматтуу депутаттар, эми отчетко өтсөк, өкмөттүн отчету салт болуп бараткан 2016 жылдан бери Жогорку кеңештин 2013 жылдагы токтому менен бекитилген форматта жазылды. Сиздерге алып келген формат, ошол формат ага өкмөттүн ишинин баалоочу негизги көрсөткүчтөрү камтылган. Мунун ичинен өкмөттүн программасынын аткарылышы, жалпы мамлекеттик программалар бар, ар бир тармак боюнча булардын аткарылышы, калктын ишеним индекси, бул стат комитет, биздин стат комитетибиз менен чыгарылчу ишеним индекс жана эл аралык рейтингтер боюнча. Муну Дүйнөлүк банк, Transparency International эл аралык уюму, Дүйнөлүк экономикалык форум аркылуу 6-7 уюм аркылуу ушул эл аралык рейтингдер калыптанат. Булардын ичинен калктын ишеним индексине токтолуп кетсем, бул жарандар тараптан берилген ишеним. 2019 жылдагы жакшы көрсөткүчкө таасирин тийгизди. Негизи интегралдык көрсөткүчтөрдүн оң динамикасына, өкмөттүн ишинде ачык саясаттын жүргүзүлүшү, өлкөгө санариптин кириши өз натыйжасын бере баштады деп эсептейбиз. Мисал катары 1-2 органды карап айтып кетейин. Ички иштер министрлиги боюнча ишеними 4,7%га өстү. Өзүңүздөр билесиздер, көп жылдар бою Ички иштер министрлиги жабык, резонанстуу, жарандар көбүрөөк нааразы болгон мамлекеттик орган болгон. Бүгүн бул орган өзүнүн ишин стилин таптакыр өзгөртүп, коомчулук үчүн ачык боло баштады. Ага төмөнкү себептер, иштер себепкер болот. Биринчиден, коопсуз шаар долбоору ишке кирип, санариптештирилген командалык борборлор түзүлүп, бирдиктүү реестрлер, бирдиктүү терезелер, соттуулугу боюнча жана башка маалыматтар ала турган автоматташтырылган борборлор ачылгандыгы, туризм жана патрулдук милициялардын түзүлгөндүгү, баягы карателдик эмес, булар ошол биздин жарандарды жана биздин мамлекетке келген башка мамлекеттердин жарандарын тосуп алуу, аларга
мамлекет тарабынан боло турган кыйынчылыктар болсо жардам берүү жагына өткөн патрулдук жана туристтик милиция түзүлдү. Мындан тышкары алар тил билген, өзлөрүнүн деңгээли, билими жагынан жогорку болгон конкурс катары алынган бир институт түзүлдү. Ушулардын бардыгына дагы түрткү болгон мен ойлойм 2019-жылдын 1-январынан тартып 20%дан 40%га чейин айлык маяналарын көтөрүп бергендигибизде түрткү болду деп эсептейбиз. Ишти каалагандай ачууга жана жаап салууга жол бербеген жана биз айтып аткан 5 кодекс жана 2 мыйзам иштей баштады. Репрессивдик жазалачуу эски мыйзамдардан арылып, гумандаштыруу принцибин киргизгенбиз. Саясий жана кылмыштык кырдаалдарды ыкчам турукташтырууга мүмкүн боло баштагандыгы. Жана социалдык тармактагы министрликтердин дагы көрсөткүчтөрү бар, аны кийинчерээк айтып берейин. Дагы бир мисал, дене тарбия, спорт жана жаштар агенттиги көзөмөл кылган жана саясат жүргүзгөн тармак боюнча. Мамлекет спорт жагына, дене тарбия жагына, адамдардын ден соолугуна абдан чоң көңүл бөлө баштады. Анын натыйжасы биздин спортчулар Токио Олимпиадасына 5 лицензия жеңип алгандыгы. Өзгөчө сыймык Кыргызстандын тарыхында биринчи жеңиш спорт күрөшү боюнча Тыныбекованын алтын медаль алышы. Футбол боюнча тарыхта биринчи жолу Азия кубогуна катышып 8-орунду алышы. Волейбол боюнча Азиянын 5-чемпионатында зонада чемпион болушу жана башкалар. Булардын баарын колдош үчүн өкмөт тараптан айлык стипендияларды көтөрүүгө бюджеттен 103 миллион сом каражат бөлүп бердик. Аймактарда 2 жылдын ичинде 200 объект спорт тарабында салынды. 2019-жылы 1 миллиард сомго жакын 128 объект курулуп ремонттолду. 2019-жылдан баштап алдыңкы спортчуларыбыз жогорулатылган стипендиялар, мурунку эң жогорку стипендия 45 миң сом болсо, 19-жылдан баштап 75 миң сомго чейин көтөрүлдү. Көптөн бери биринчи жолу айлык акылары жогорулап, административ башкаруучу курамдыкы, башыктыруучу окутуучу курамдыкы 50%га чейин жогорулады. Дагы бир жакшы мисал өкмөттүн областтарга ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана акимдерге болгон ишеним. Бул президентибиздин жарыялаган аймактарды өнүктүрүү жылында социалдык экономикалык маанилүү долбоорлордун жерлерде реалдуу иштеп башташы. Элге болгон мамилеси жергиликтүү бийликтин өз натыйжасын берди деп эсептейбиз. Бул боюнча бул өкмөттүн чыгарган корутундусу эмес, бул өкмөткө көз каранды эмес, улуттук статистика комитетинин методологиясы боюнча сурамжылоо методологиясы менен чыгарылган рейтингдин көрсөткүчү. Урматтуу депутаттар, ал эми эл аралык рейтингтер боюнча 2019-жыл жыйынтыгынан 1%га өскөндүгүн көрүп атабыз. Бул да башка мамлекеттердин рейтингтерин көрсөк, бул да 1% дагы өзү чоң жетишкендик деп эсептелет. Глобалдык атаандаштыкка туруштук берүү индексинин экономиканын өсүү динамикасын чагылдырган макроэкономикалык туруктуулук индикатору 24 пунктка өстү. Бизнес жүргүзүү рейтингинде салык салуу 33%га, кредит алуу 17 позицияга, электр тармактарына кошулуу 21 позицияга жакшырды. Отчетторду электрондук түрдө тапшыруу, салыкты төлөө жөнөкөйлөшүү рейтингке таасирин тийгизди. Курулушка уруксат берүү боюнча, урматтуу депутаттар, документтерди 180 күнгө чейин алат деп белгиленген. Азыр мына 33 күнгө чейин кыскарып, азыр бирдиктүү терезе аркылуу курулушка тиешелүү документтерди алып жатышат. Бирок дагы мүчүлүштөр бар, бул боюнча да иштер жүрүп атат. Жалпысынан өкмөт ишинин интегралдык көрсөткүчү 2,4%га 2018-жылга салыштырмалуу жогорулады. Эми негизги экономикалык параметрлерге токтолуп кетсем. Ички дүң продукциянын өсүү темпи 4,5%ды түздү. Болжолубуз 4%дын тегереги болчу 0,5%га жогору болду. Бирок 2018-жылы 3,5% деп сиздерге отчетко келгенде айтканбыз. Бирок жарым жылдын статистика чыгарганда жарым жылда чыгат, мурун өткөн жылдыкы. Ошон үчүн мен ойлойм 4,5% бул акыркы сан эмес. Азыркы болжолдоолор менен финансисттердин, эксперттердин айтуусуна караганда 4,7-4,8%га чейин жетет деп болжолдоп атышат.
İçki dung produksiyanın ösüşü 17-18 yılın içinde 114 milyar so'mga көбөйдü. Же болбосо 20%га өстü. 3 yıldan arjak beri jagында. İçki dung produksiyanın ösüşünün көрсөткүчү bizge önöktöş bolgon mamleketlerдеги Armeniyadan kийинки көрсөткүч. Жалпысынан өлкө боюнча 77.500 жумушчу орну түзүлүп, анын ичинен туруктуу айлык алып, салык төлөп, социалдык төлөмдөрдү төлөп иштей турган жумушчу орундары 14.700 орун болду. Калганы өз жеке ишкерлик кылган, өз алдынча иштеген жарандарыбыздын аракети менен түзүлгөн иштер. 2018 жылга салыштырмалуу 5211 туруктуу жумушчу орunu көбүрөөк түзүлдү. Булардын көбү аймактарда. Тышкы соода боюнча экспорт-импорт соода балансынын жакшырышын өзгөчө белгилөөгө болот. Биринчи жолу өкмөт экспорттун өсүү темпин, импорттун кыскаруусун туруктуу мүнөзгө алып келдик. Экспорт 2019 жылдын жыйынтыгы менен 7%га өстү. Же болбосо 129 миллион долларга. Импорт 7,3%га кыскарды. Же болбосо 388 миллион долларга. Атамекендик продукцияларды 2 миллиард доллардан ашык экспортко чыгаруу максат койгонбуз. 2019 жылы жеттик. Көбүнчө айыл чарба продукцияларын жана башка мамлекеттерди жаңы мамлекеттерге экспорт кылуу боюнча айыл чарба продукцияларынын экспорту 23%га өстү. Ишкердикти колдоо жаатында ички дүң продукциянын үлүшүндө анын ичинде чакан жана орто ишкерликтин үлүшү 37%дан 39,5%га бул кичи жана чакан ишкерлердин үлүшү көбөйүүдө. Бул дагы жакшы көрсөткүч дейм. Себеби дегенде азыркы финансылык жана коронавирус менен байланышканда биз көрүп атабыз. Чоң экономикалар момундай кризисте өзлөрүнүн мамилдүүлүгүн көрсөтүш абдан кыйын. Биздин экономикабыз ушул чакан жана орто бизнестин өнүгүшү биздин мобилдүү орусча айтканда диверсификация кыла турган экономиканын түзүлүп аткандыгын көрсөтүп жатат. Өндүрүлгөн дүң кошумча нарыктын көлөмү 157 миллиард сомду түзүп 10,8%га көбөйдү. Ишкердик субъекттерин текшерүүлөрүнүн саны 8 эсеге азайттык. Билесиздер, 2018 жылы 2 жылга мораторий киргизгенбиз. 2018 жылы 28.200 текшерүү болгон экен. 2019 жылы 3400 гана текшерүү болду. Бирок бюджетте жана башка финансы маселелеринде текшерүүнүн таасири кыскартканыбыз терс таасири тийгендигин эч ким айта албайт. Тескерисинче биздин бизнестин өкүлдөрү бардыгы колдоп, өзлөрү ушу мыйзам аткаруу жолуна түшүп аткандыгын көрсөтүп атат. Кансыздардын взносторун, төгүмдөрүнүн тарифтерин түшүрүп бердик, өзгөчө жеңил өнөр жайына. Приватизалдуу калктуу пункттарда жаңы өнөр жай ишканаларды 5 жылдан 10 жылга чейин салыктардан 4 түрүнөн бошоткон чечимди кабыл алып бердиңиздер. Салык кодексине кирип. Кайра иштетүү ишканаларга кошумча нарк салыгын 80%га чейин түшүрүп бердиңиздер. Жеңилдикти. Инвестиция тарабында, урматтуу депутаттар, 2018 жылы дүйнөлүк инвестиция 40%га азайган. 2019 жылы 19%га түшкөн. Дүйнөлүк бул статистикада бардык маалыматтарда бар. Кыргызстан минималдуу болсо да сактады инвестиция, чет элдик инвестициялардын өсүүлөрүн 2,9%га. Же болбосо 876 миллион доллар болду. Негизги капиталга карата инвестициянын көлөмү 6%га өстү. Же болбосо 162 миллиард сом түздү. Мунун ичинде Кытай 34%, Канада 13%, Швейцария 12%, Туркия 8,16%, Британия 8,13%, Казакстан, Россия 4%-ын тегерегинде бизге инвестиция салышты. Эң башкысы Кыргызстандан чыгып кетип аткан инвестициянын көлөмү 6%дан ашык төмөндөдү. Бул да биздин инвестиция жаатында өзүбүздүн стабилдүү экономика иштеп бараткандыгын көрсөткөн көрүнүш деп эсептейбиз. Акча кредит саясаты боюнча бул саясат макроэкономикалык туруктуулукту кармоого, улуттук валютанын туруктуулугун камсыздоого, өзгөчө бааларды өстүрбөөгө, элдин сатып алуучулук деңгээлин сактоого жумшалды. Багытталды.
инфляциянын бир деңгээлде кармаганга аракет жасадык. Биздин өнөктөш өлкөлөрдө жана кошуна өлкөлөрдөгү ортоңку көрсөткүч болду. Мисалы Казакстанда 5,4%, Өзбекстанда 5,2%, Белоруссияда 4,7% болду. Россияда 3%, bizde 3,1%. Bank sektoruna gele turgan bolsok, Өкмөт улуттук банк менен биргеликте финансы институттары менен тыгыз иштешип, экономиканы, өзгөчө региондорду кайра иштетүү өнөр жайын, чакан жана орто бизнести насыялоону көбөйтүштү. Банктар берген кредиттердин көлөмү 146 миллиард сом болду. Же болбосо 14,5%га өстү. Бул 18 миллиард сом экономиканы кредиттөөгө өткөн жылга салыштырмалуу, 2018 жылга салыштырмалуу көп дегенди түшүндүрөт. 18 миллиард сомду эми өзүңүздөр билесиздер кандай экендигин. Өзүнүн биздин экономикага кандай мааниси бар экенин. Анын ичинде урматтуу депутаттар, мамлекеттин колдоосу менен 28,8 миллиард сом экономикага кредиттелди. Алар кайсылар? Айыл чарбасын каржылоо жети программасы боюнча 5,2 миллиард сом. Айыл банк өзү мамлекеттик банк катары 10,5 миллиард сом. РСК банк 6,9 миллиард сом. Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду эки багыт менен каржылайт, эки механизм менен. Бирөө банктар аркылуу коммерциялык, экинчиси фонд аркылуу. Коммерциялык банктар аркылуу 2,8 миллиард сомго. Ал эми өзү тарабынан 5,4 миллиард сомго 724 долбоорду каржылады. Аймактарды өнүктүрүү боюнча 500 миллион сом. Кепилдик фонд боюнча 921 миллион сомго 946 кепилдик берилип, 2018 жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп кепилдик берилди. Мындан тышкары мамлекеттик ипотекалык кредиттер боюнча 2 миллиард сомдон ашык көлөмдөгү арзан насыялар берилди. Мунун ичинде бюджеттик чөйрөдө 1 миллиард чөйрөдө иштегендерге 1 миллиард сомго кредит бердик. Андан тышкары улуттук банк, Керемет банк аркылуу 1 миллиард сомго жаңы социалдык ипотека программасын ишке киргиздик. Бул жерде дагы пайыздары 6-8% менен биздин жарандарыбызга берип баштады. Билесиздер 12-14% болчу. 2 эсеге жакын түшүргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Азыркы саясатыбыз балалуу чакалуу жаш үй бүлөлөргө артыкчылык берүүдө болуп атат. Бул боюнча да биз азыр жаңы программабызды иштеп чыгуудабыз. Германиянын үлгүсүн алып атабыз, Федеративдүү Республикасынын. Ошол аркылуу да биздин өнүгүүбүздү ипотека тармагында да баштайбыз. Калганы жанагы 146 миллиардтын 28 миллиарды 28,18 миллиард өкмөт тараптан дедик, мамлекет тараптан. Ал эми калганы 113 миллиард сом коммерциялык банктар жана финансылык институттар аркылуу болду. Экономикабызда улуттук валютаны колдонуунун үлүшүн көбөйтүү боюнча абдан чоң жумуш алып бардык, өкмөт менен улуттук банк. Билесиздер, 2015 65% кредиттер чет элдик валюта менен берилген. Азыр мына 35%га түштү. Былтырдан бери 5%га түшүрдүк да. Бюджеттин аткарылышы боюнча урматтуу депутаттар, мамлекеттик бюджетке кайрылсак, киреше бөлүгү 167,3 миллиард сом болду. Же болбосо 2018 жылга салыштырмалуу 15,8 миллиард сомго өсүп, мунун ичинде салык кызматы 84 миллиард сом, же болбосо өткөн жылга салыштырмалуу 4,4 миллиард сомго ашык. Бажы кызматы 43,3 миллиард сом, же болбосо 1,6 миллиард сом 2018 жылга салыштырмалуу көп чогулту. Республикалык бюджетке карасак 148,4 миллиард сом, же болбосо 2018 жылга салыштырмалуу 13 миллиард сомго республикалык бюджет көбөйдү, же болбосо 9,16%га. Жергиликтүү бюджеттин кирешеси 21,18 миллиард сом болуп, же болбосо 3,12 миллиард сомго көбөйдү. Муну билесиздер, жана салыктарды бөлүштүрүү боюнча механизмден жана өзлөрүнүн кирешесин көбөйтүү менен өскөн. Республикалык бюджеттин дефицити 850 миллион сом болду. Бул ички дүң продукцияга карата 0,14%. Билесиздер, бизде 9-10 миллиард сомго чейин дефицит болчу. Мына 2 жылдан бери келат иштеп аткан натыйжасы ушу дефицитти азайттык. Тышкы карыздын көлөмү
ички дүң продукцияга карата төмөндөтүшүбүз керек деген максатты койгонбуз. 2018 жылы 47% болсо, азыр 19 жылдын жыйынтыгы менен 45,5% болду. 2017 жылы 53% болчу. Тышкы каражатты экономикалык, инвестициялык долбоорлорго тартуу, бизнеске гана алып келүү саясаты жүрүүдө. Реалдуу секторго токтосок, өнөр жай өндүрүшү боюнча өткөн жылы өкмөт 2019 жана 2023 жылдарга Кыргыз Республикасынын өнөр жайын туруктуу өнүктүрүү стратегиясын кабыл алдык. Максатыбыз индустриялык, инновациялык өнүгүү жолуна өтүү, жаңы технологиялар тартуу, өзгөчө кайра иштетүү тармагына, продукциянын атаандаштыгын күчөтүү. Бул тармакта 279 миллиард сомго продукция өндүрүлүп, 6,9% өстү. Бардык 7 областта көрсөткүчтөр өстү. Бул боюнча да бизде статистикабыз бар. Эң башкысы 231 ишкана ишке кирип, 14,7 жана туруктуу иш орундары менен камсыз болгону. Бул жерде белгилей кете турган бир учур, чет элдик түз инвестициялар ушу өнөр жайга 314 миллион доллар тартылды 2019 жылы. Бир катар ишканаларда кошумча кубаттуулуктар, мурун өндүргөн продукциясына жаңы технология, жаңы жабдыктарды алып келип, мурун иштеп аткан ишканаларыбыздагы өзлөрүнүн кубаттуулугун көбөйттү. Бир эле мисал, мунай иштетүү жана өндүрүү тармагы боюнча өндүрүлгөн жалпы продукциябыз 5,5 миллиард сом болду. Бул 12%га чейин өсүү, бул өткөн 2018 жылга салыштырмалуу. Жер казынасын пайдалануу боюнча, урматтуу депутаттар, былтыр 26,1 тонна алтын казып алынды. Бул 2018 жылга салыштырмалуу 2,9 тоннага көп. Казынабызга 12,9 миллиард сом, же болбосо 1,5 миллиард сом 2018 жылга салыштырмалуу көбүрөөк түштү. Ал эми өзлөрүнүн продукциясы 4,3 миллиард сомго көп болду. Же болбосо 19,9 миллиард сом өндүрүү көлөмү болду. Эң башкысы билесиздер, кумтөрдөн биздин экономикабыз канчалык көз каранды. Мына ушул 26,1 тоннанын 7,4 тоннасы башка кен байлык, кен казылган жерлерден чыкты. 7,4. Булар кайсылар? Кичи Чара, Курутегерек 200 миллион доллардан ашык инвестиция. 490 киши иштеп атат азыр. Жер үйкени биринчи жер кыртышынын үстүндөгү иштерди баштады ноябрь айында. 877 адам иштеп атат. Жакында алтын ылгоочу заводу салынат, ЗИФ. Булар салынса 300 орунга чейин жумуш орундары түзүлөт. Макмал жабылат дедик эле, былтыр мынакей ачык тендердин эсебинен жүргүзгөндүн натыйжасында инвестор келип, азыр 418 адам кайра иштеп баштады. Муну максаты 1,5 миң кишиге чейин жумуш орун чыгат, Тогуз Тора районунда. Бул мисалдар гана чоң проекттерден. Анан ошол 19 жылы башталып, аягына чыгачак проекттер мына 20 жылы дагы бул жөнүндө сөз болот деп ойлойм. Энергетика жаатындагы негизги саясатыбыз жылдан жылга өсүп жаткан экономиканын өсүш кубаттууларын, жаңы кубаттуулуктарды берүү боюнча, ачыктыкты камсыз кылуу боюнча биз Кыргыз энергетикалык эсептөө борборун күчтөнттүк. Мына бул жерде ар кандай ойлор болуп атат. Бизге эми адистердин айтуусу боюнча акча каражаттарынын агымы, энергиянын агымы, колдонуусу жана алардын инвестицияга пайдаланган акча каражаттарынын ачыктыгы ушул борбор аркылуу болот деп үмүт артып атабыз. Бул жаңы компетенттүү кадрлар иштеп баштады азыр. Жаңы мыйзам кабыл алып бердиңиздер, урматтуу депутаттар. Бул жанагы ВИЭ деп кайра жаңылануучу энергияны кабыл алуу боюнча. Бул жерде биздин максатыбызда 2 долбоор иштеп баштады. 150 мегаваттык. 150 мегаваттык. Булар дагы ишин баштап 20 жылы бир аз кечеңдеп атат, бирок ишин жакында башташат. 150 мегаватт ушул аркылуу кирет. Өткөн жылы ГЭСтерди реконструкциялоо боюнча 406 миллион доллардык инвестиция боюнча иштер жүрдү. Булар кайсыларда? Токтогул ГЭСинде жүрүп атат, өзгөчөлүгү. Ушулардын бардыгы бүтсө 406 миллион долларга. 434 мегаватт дагы кошумча кошулат.
Бул жанагы биздин эл аралык долбоорго катышып аткан Каса 1000 долбооруна электр энергиясын экспорттоого жакшы түрткү болот деп эсептейбиз. Жана биздин өзүбүздүн ичибизде ачылып аткан өндүрүштөргө дагы кубаттуулукту бергенге мүмкүнчүлүк артат. Мунун ичинде энергетика тармагында оптималдаштыруу болду 2 миллиард сомду. Ошо оптималдаштыруунун эсебинен өзлөрүнүн мурун алган карыздарын төккөнгө мүмкүнчүлүк алды. Эң биринчи жолу ушул 4 миллиард сомго чейин энергетика өзүнүн каражаттарынан алган кредиттерди төккөнгө чечим кабыл алып төгүп беришти. Мындан тышкары электр жабдууларга оорчулукту азайтуу, шаарлардын айрыкча Бишкектин экологиясын жакшыртуу жана калкыбызга ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча газ менен камсыздоо Бишкек жана Чүй областында 9 конушка 2,5 миң үйгө газ кийирип бердик. Натыйжада авариялык өчүрүүлөр 15% азайды. Быйылкы кыштан татыктуу өткөнүбүз. Alt 263 чарба түзүлдү. Асыл тукумду малды лизинг аркылуу банктан лизинг аркылуу кредит катары берүүгө мына 2019 жылы башталып, бир 100дөн ашык мал башташты. Биздин дыйкандарыбыз ошол лизинг аркылуу алып атышат. Өлкөгө 5,5 миңге жакын ири мүйүздүү сүт багытындагы жаңы уйлар алынып келди. 5400. Мындан тышкары Төбүрчактын кант кызылчасынын жаңы сорттор алынып келинип, өзүбүздөн
климаттык шартыбызга ылайыкташтырылып, азыр жайылтыла баштады. Өзгөчө Төбө Бурчак, мына Таласта. Ветеринария жаатында биздин биргеликке ишканалар реестрине 102 азыр ишкана иштеп атат, же болбосо 2019-жылы 36 ишкананы кирдик. Россия Федерациясы тарабынан 2007-жылдан бери эт продукциясы Кыргызстандыкка кирчү эмес, анын тыюусын алдырдык. Сүйлөшүү жолу менен. Бишкек жана Ош шаарларында улуттук ветеринардык дүйнөлүк стандартка ылайыктуу 2 лабораторияны уюштуруп бүттүк. 56 жаңы Япониядан жана башка өнүккөн мамлекеттерден келген жабдыктар менен жаптыдык. 56 жаңы жабдык келип, азыр иштеп, кээ бирлерин орнотуп атабыз. Жакшы жетишкендик болуп, ветеринардык системабыздын берген бардык кагаздары биздин Евразиялык биримдикте таанылат. Кайсы продукцияны алып чыкпасын, биздин ветеринардык системабыз ошону тастыктаса, ошолор барып биздин өнөктөштөрдүн рыногунда сатуулууга укуктуу. Бул биздин экспорттук потенциалыбызга абдан чоң салым кошуп атат. Ирригация боюнча өзүнчө айтайын дегеним, бул иштер урматтуу президентибиздин эң бир приоритеттүү багыттарынын бири. 2017-2026 жылдарга ирригацияны өнүктүрүү боюнча программа кабыл алынган. 2017 жылы кабыл алынган. Аны ишке ашырууга 58,8 миллиард сом керектелет. Ошонун натыйжасында биз эмнени алабыз? Биринчиси, 66.600 гектар жаңы суга жер пайда болот. 51.000 гектар суу чала жетип аткан жерлерге суунун жетүүсү муктаждыгы көбөйөт, жогорулайт. 9,5 гектар жер насостук система менен ичип жүрөт, ошонун баары өзүнүн агуучу система деп коелу, самотек. Ошондой менен сугара турган 9,5 миң гектар жер пайда болот. 50.000 гектар жерде мелиорациялык абалдарды жакшыртат. Бүт жанагы каналдарды, бассейндерди куруу боюнча булар ушул 58 миллиард сомдун тегерегиндеги акча каражаттар жумшалат. Мунун натыйжасында 245 миң адам сугат жерге ээ болушат. Бул эми 245 миң жумушчу орунду дегенди түшүндүрөт. 487 миллион куб суу сактагычтар, бассейндер курулат. Булар боюнча дагы суроолор болсо бардыгын айтып беребиз. Мындан тышкары донорлор аркылуу 86 мына ушул программаны аткаруу боюнча 86,3 миллион долларлык 7 ирригациялык долбоор ратификациядан өттү, аны сиздер колдоп атасыздар. Мындан тышкары бюджетибизде мурун 100 миллион, 50 миллион бөлүнчү, азыр 550 миллион бюджеттен бөлдүк 2019 жылы. Чет элдик инвестициялардын 671 миллион сом 19 объектиге жумшалды. Долбоорун бүтүргөнгө. 12 объектини бүтүрдүк. Бул бассейндер көбүнчөсү. Республикабыздын бардык тиешелүү тармактарында. Урматтуу депутаттар, социалдык маселелер боюнча бул биздин социалдык мамлекет болгондон кийинки эң башкы багытыбыз бул адамдын ден соолугу, адамды өнүктүрүү, ага сапаттуу билим берүү, балдарыбызды тарбиялоо, социалдык бакубаттуулук, майыптарды коргоо, жана бактылуу карылык менен камсыз кылуу. Булар боюнча кандай иш-чаралар өттү? Саламаттык сактоо чөйрөсүндө өкмөт 2019 жылы дени сак адам өнүккөн өлкө аттуу программаны кабыл алып, анын негизинде негизги программанын максаты оорууну алдын ала алуу. Өзгөчө бизде жүрөк, кан тамыр оорулары, онкология оорулары менен ооруган адамдарды алдын алуу. Гемодиализге чалдыккан адамдарыбыздын өзүңүздөр билесиздер, кабыл алып, чечимдерди кабыл алып берип атасыздар. Булар боюнча дагы ошол программада күчөтүлдү. Дары дармектер менен камсыз кылуу боюнча медициналык кызматкерлердин жеткиликтүүлүгү билесиздер, кээ бир региондордо бизде медициналык кызматкерлер жетишпейт. Анан сөзсүз түрдө санариптештирүү. Бардыгын санариптештирүү медицинасы алып келишибиз керек деген максатта ошол программада айттык. Саламаттык сактоого 2019 жылы
14,6 milyard so'm büdjetten jumşaldı. Mындан tышкары 1,9 milyard so'm investitsiya katары tarttık. Бүгүнкү күнү билесиздер, ГЧП аркылуу гемодиализдик борбор иштеп атат. Бүгүнкү күнү 1517 бейтапка жетти. Бөйрөк оорулары. Буга 840 миллион сом жумшалды. Бардыгы ушул мамлекет тарабынан камсыздалып атат. Бирок мындай оорулар көбөйүп атат. Ошентсе дагы биз ошону бюджеттен камсыздоого, мыйзамды аткарууга күч аракетибиздин бардыгын жумшап жатабыз. Борборлошту сатып алуу боюнча мына дары-дармектерди көрдүк. Азыр бизде салык кодексиндеги жеңилдиктер дары-дармекке 3 миллиард сомго чейин жылында түшпөйт. Бирок баалардын кечээ мына сиздер да айттыңыздар, баалардын арзанашы болгон жок. Мына ошондуктан бүт бардык элибиздин ден соолугуна керектүү дарыларды борборлоштуп сатып алуу механизмдери башталды. Бул жерде сатып алуудан 60 миллион сомду үнөмдөп, 25-50% чейин сатып алган дарылар арзан алынды. Арзан алынып, кайра ошол биздин аймактардагы ооруканаларга жеткирип берип атабыз. Мындан башка саламаттык сактоо кызматкерлеринин өзлөрүнүн салган салымына, эмгегине жараша коэффициент аркылуу төлөө айлык акысын. Бул биринчи деңгээлдеги первичный уровень дейт. Ошол жерде баштадык. Ошонун натыйжасында көбүнчө айыл жериндеги врачтар жок, мед кызматкерлер жетпейт дегендерге айлык ушундай механизм менен кээ бир жерлерде азыр 30 миңге чейин айлык алышат. 30-35 миңге чейин айлык алгандар бар. Тоолуу райондордо ошо врачтар, мугалимдер баалуу болуп атканда мен ушул атаандашты тап келип айлыктарын көбөйткөнүбүз деп ойлойм. Билим берүү тармагы өнүгүүнүн башкы ресурсу деп мына мамлекетибизде бардыгыбыз саясатыбызды жүргүзүп атабыз. Кыргызстандын келечеги бул сапаттуу жаштар, сапаттуу билим алган, жогорку технологияларды түшүнгөн, ошондон билими бар жаштарыбыз деп эсептейбиз. Жалпысынан билим берүү чөйрөсүнө 35 миллиард сом жумшадык 2019 жылы. Бул ички дүң продукциянын 5,5%. Ички дүң продукциянын. Башка мамлекеттер менен салыштырып кетейин, мисал катары. Казакстан биздики 5,5% ички дүң продукцияга. Казакстан 3,1%. Тажикстан 4%-дин тегерегинде, 4,5%. Россия 1%-дин тегерегинде ички дүң продукцияны билимге жумшайт. Бирок эми биздики ички дүң продукциябыз жана бюджетибиз азыраак болгон үчүн, жана каражаттын көлөмү азыраак болуп атат. Бирок эң башкысы биз кабыл алынган чечимдер ошо бюджетибиздин аздыгына карабай билимге жумшап аткандыгыбыз деп эсептейм. Мындан тышкары мамлекеттик инвестициялар программасы боюнча 4,8 миллион доллар ушул билим берүүгө тартылды. Бул мектепке чейинки жана инклюзивдик билим берүү тармагына. Балдарыбызды мектепке чейинки тарбиялоо боюнча инвестициялар келип атат. 2 жылдын ичинде 132 жаңы билим берүү объекти салынды. 2019 жылы 10 балабакча имараты мамлекетке кайтарылды. Жалпы билим берүү уюмдарында окуучулардын тамактануусу боюнча сиздер да мыйзамда кабыл алып бердиңиздер. Мына бүгүн 2019 жылы 114 мектепти кирдик. Же болбосо жалпы 1485 мектепте балдарды тамак менен камсыз кылышат. Балдарыбыз сапаттуу билимге ээ болуш үчүн мугалимдердин орду эбегейс. Ошондуктан сиздердин колдооңуздар менен 120 миң мугалимдин айлыгын 30%-га көбөйттүк. Бийик тоолуу райондордо жана мен айткандай медиктер дагы мугалимдер дагы 30 миң сомго чейин айлык ала башташты. Буга 2019 жылы 1,7 миллиард сом сарпталып, быйыл 2020 жылдын бюджетинде 8 миллиард сомго чейин ушу көбөйтүүнүн натыйжасында биз каражаттарды чыгындайбыз. Мугалимдердин реалдуу орточо айлыгы республика боюнча орточо айлыктан жогору болду азыр. 4%-га. Азыраак, бирок ошентсе дагы уже тенденция ушул жака кетип атат. Социалдык коргоо жаатында социалдык кепилдиктерди өз убагында камсыздоо башкы ишибиз болду. Бир аз статистикага көңүлүңүздү бурсам, бүгүн мамлекеттик камкордукта турган адамдардын саны 1 миллион 100 адам. Мамлекеттик жөлөк пул алуучулардын жалпы саны 402 миң.
Pensiya alуучулардын саны 676 миң. 2019 жылы 1-июлдан тарта балага сүйүнчү жөлөк пулун берүүнүн жөнөкөйлөштүргөн механизмин киргиздик. 2 күндөн кийин пособиясын ала баштайт. Электрондук түрдө муну социалдык министрликтин жана мамлекеттик каттоо мамлекеттик кызматынын жакшы жасаган иши деп эсептейбиз. 1 декабрдан тарта үй бүлөдө эгерде 3 жана башка андан ашыгыраак балдар төрөлсө, ар бир балага 50 миң сомдон бере турган чечим чыгардык. Бул да биздин энелерге жакшы түрткү болот деп эсептеймин. Жөлөк болот деп эсептейм социалдык жактан. Пенсиянын орточо көлөмү 5763 сом болду. Же болбосо 18 жылы 5600 болуш, 163 сомго көбөйттүк. Бул эми 676 миң пенсионерге келгенде абдан чоң көрөмдөгү акча каражаттары болот. Эң башкысы 5 жылдын ичинде пенсиянын деңгээли 70% өстү. 70%. Соц блокту жыйынтыктап айтканда жакшы көрсөткүчтөр катары мен төмөнкүлөрдү белгилейм. Биринчиси, жакырчылыктын деңгээли 25,6%дан 22,4%га чейин кыскарды. Же болбосо 3,2%га кыскарды. Бул да биздин бизнестин бюджеттен бөлгөн каражаттардын таасири деп эсептейбиз. Мындан тышкары жашоо минимумунан төмөн алган пенсионерлер бар. Булардын саны 38%дан 36%га. 2% билесиздер. 2% пенсионер 676'dan 14 миң пенсионер өзү жанагыдай жашоо минимумунан жогору алып калды. Бул да абдан жакшы көрсөткүч деп эсептейм. Жалпысынан 13,7 миллиард сом ушул айлыктарды, социалдык төлөмдөрдү жогорулатууга кетти. Биринчи жолу өкмөт бюджеттик тармактын 15 категориясына, же болбосо 160 миң кызматкердин айлыгын көтөрдүк. Ага 5,4 миллиард сом жумшалып, жалпысынан эгерде бир үй бүлөдө 5 киши десек, 600 миң киши өзүнүн материалдык жана социалдык акыбалын оңдоду десек, жаңылышпайбыз. Өкмөт айлык, жөлөк пул жана пенсиялардын өз убагында көтөрүлгөн ченемде төлөнүшүн үзгүлтүсүз камсыз кылды. Өнүгүүнүн айланасында бириктирүүчү маданият, урматтуу депутаттар. Şu madaniyat jana дөөлөттөрү боюнча айтсам, Кыргызстан биздин элди эң мыкты жагынан дүйнөлүк коомчулукка тааныта турган бул маданият. Ички жана эл аралык маанидеги иш-чараларды жогорку деңгээлде өткөрүлүшү Кыргызстанды жакшы жагынан таанытууга жол ачты. Бул биринчиси, эң жакшы чечимдер булар Түрксой уюму Ош шаарынын түрк дүйнөсүнүн 1 жыл маданий борбору деп иш-чараны президентибиз баш болуп өткөрдүк. Түрк тилдүү мамлекеттердин маданиятка жана башка тармактарга тиешелүү бүт жарандары келип ушул Ош шаарыбызды көрүштү. Биздин экинчи борборубуздун шарты менен, эли менен, маданияты менен таанышып кетишти. Бул да жакшы көрсөткүч деп эсептейбиз. Биринчи улуттук көчмөндөр оюндарын өткөрдүк. Тенгри Music эл аралык классикалык фестивали болду. Муну биздин өнөктөш өлкөлөрдүн өкмөт башчылары келгенде, ошолор өзлөрү катышып, Ысык көлдүн жээгинде өткөн ушундай жогорку деңгээлдеги фестивалды көрүп, өзлөрүнүн жакшы жогорку баасын берип кетишти. Сауд Арабиясына бизге 2000ден ашык өзүбүздүн жарандарыбыз Төө фестивалына барып катышып, ошол жерде Кыргызстандын маданиятын араб өлкөлөрүнө жана башка Арабияга барган бүт дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин өкүлдөрүнө көргөзүп, жогорку деңгээлде көчмөн эл экенибизди, өзүбүздүн салтыбызды, наркыбызды унутпаган, экономика менен, азыркы өнүгүү менен кошо алып жүргөн эл экенибизди көрсөттүк. Мындан тышкары юбилейдик иш-чаралар өттү. Бул эң биринчиси мынакей маанилүү Саякбай Каралаевдин 125 жылдыгы. Кыргыз элинин алпы Кожомкул баатырыбыздын 130 жылдыгы. Мамлекетибиздин биринчи жетекчиси Орозбековдун 130 жылдыгы. Мамлекетибиздин жетекчиси болгон Усубалиевдин 100 жылдыгы. Мына ушулардын бардыгы тең маданият тармагында эң жогорку деңгээлдерде өттү.
Эми акча каражаттары боюнча аны мен айтпай эле коеюн, бирок эң башкысы ушул маданиятыбызды кошо алып жүрүп атканыбыз. Президенттин демилгеси менен азыр биздин күзгүбүз болгон эң ири маданият имараттарында капиталдуу оңдоолор жүрүп жатат. 300 миллион сомдун тегерегинде мен ойлойм муну дагы кошобуз деп. 11 маданият мекеме кызматкерлеринин маянасын 80%га көтөрдүк. Жалпысынан маданиятка 2019 жылы 2,4 миллиард сом акча каражаты жумшалды. Дагы бир жакшы көрүнүш кыргыз кинематографиясы боюнча. Өзүбүздүн тасмаларды көрүү боюнча 2 миллион 700 миң адам барыптыр. Мунун баары тең биздин статистикабызда көрүлүп атат. Демек биз мурунку өзүбүздүн салтыбызды кыргыз киносун көрүүгө өзүбүздүн жаштарыбыз жана жарандарыбыз тартылып атканын көргөзүп турабыз. Мунун баары тең ушу бизге келип аткан туризмдин потенциалын жогорулатырган иш-чаралар деп эсептейбиз. Урматтуу депутаттар, эми эң башкысы аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү боюнча маселеге кыскача токтолуп кетейин. Урматтуу президентибиз 3 жыл катары менен аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялашы эң терең социалдык, экономикалык мааниге ээ. Аймактардын жашоосунан ажырагыс элементтери булар: билим берүү, саламаттык сактоо, таза суу, ирригация, жол, транспорт, энергетика, интернет санариптештирүү жагы. Жалпысынан аймактарды өнүктүрүүгө, урматтуу депутаттар, дагы ирригацияны кошпогондо 14 миллиард сом жумшалды. 1224 ар кандай социалдык, инфраструктуралык объекттер салынды. 1224. Анын ичинен мына сиздер да барсыздар, демөөрчүлөр, донорлор тарабынан ушул 14 миллиард сомдун 7,6 миллиард сому мына өзүбүздүн эл салып атат. 624 объект салынды. Бул бюджеттен тышкары каражаттар. Ал эми бюджетибизден 6,2 миллиард сом бөлүп 462 объекттин салынып атат. Анын ичинде аймактарда 110-у бул билим берүү жана маданий, саламаттык сактоо тармагында. Мындан тышкары эми Сауд Арабиясы боюнча өнүктүрүү фондунун каражатын өзүңүздөр колдоп бергенсиздер, 30 миллион долларга 27 мектеп салынып атат. Коррупцияга каршы күрөштүн бирдиктүү депозиттик эсебинен 15 мектеп салынып атат. Жол транзиттик потенциалды жогорулатуу боюнча, урматтуу депутаттар, 423 километр асфальт төшөлдү. 423 километр, же болбосо мына 2018 жылы 251 километр салынган. 423 километр, бардыгы болуп 800 километр жол салынды. Ошонун теңинен көбү асфальт. Калганы болсо жанагы гравий дейт, анан технологиялар ар кандай, жол барбаган жерге жол жеткирүү, ушулардын баарын эсептегенде 800 километр жол болду. Ошолордун бардыгы ар кандай булактардан 10,9 миллиард сом жумшалды. 10,9 миллиард сом. Аймактарда ички аэропортторду реконструкциялоо боюнча 212 миллион сом жумшалып, Ош эл аралык аэропортуна учуп конуу тилкесин узарттык. Исфана жана Кербенде аэровокзалдарды, комплекстерди жаңырттык. Тамчы аэропортунда 90 миллион сомго модернизация жүрдү. Аерге дагы өзүңүздөр барганда көрүп атасыздар, кеңейтилип атат. Кыргызстан авиация тармагында кара тизмеден чыгаруу боюнча сиздер кабыл алып берген аябай кодексине ылайык ачык асман принцибине жараша биринчи этаптардан өтүп атат. Таза суу боюнча 38 айылга таза суу кирди, 47 миң адам таза сууга жетти. Республикалык бюджеттен 500 миллион сом жана донорлордун эсебинен 370 миллион сом тартылды. Мындан тышкары 2,4 миллиард сомго жети макулдашууга кол коюлду таза суу боюнча. Бүгүнкү күндө донорлордун жана мамлекеттик бюджеттин эсебинен 282 айылда 15 миллиард сомдук таза суу боюнча иштер жүрүп жатат. Булар донорлорубуз кайсылар? Азия өнүктүрүү банкы, Европа реконструкциядан өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фонду
Анан сиздерде да демөөрчүлөр бар, кээ бир бизнесмендер дагы ушу таза сууга жардам берип атат. Мындан тышкары республикалык бюджеттен 2 миллиард сомду колдоп бергенсиздер. Бүгүнкү күнү 19 жылдын жыйынтыгы менен 151 долбоор 500 миллион сомго каржыланды. 151 долбоор. Ушу региондорду өнүктүрүү боюнча, аймактарды өнүктүрүү боюнча ишкерликте. Республикалык бюджеттен 2 миллиард сомду жана кум төргенинен түшкөн 66 миллион долларды пайдалануу боюнча механизмдерди иштеп чыктык. Мындан тышкары аймактарды өнүктүрүү фонддорунун кирешери жылдан жылга көбөйүүдө. Былтыр областтарда жана акимдерде 575 миллион сомдук акча каражаты пайда болду. Бул дагы ошол социалдык маселелерди чечкенге областтын жана райондун жетекчилери, айыл өкмөттөр жумшоого мүмкүнчүлүк болду. Урматтуу депутаттар, дагы бир жакшы чечим сиздер кабыл алып берген. Салык кодексиндеги киреше салыгын бөлүштүрүү боюнча 70 жана 30%. 30% республикалык бюджетте. 70% эсебинен жергиликтүү бюджеттер 2,4 миллиард сом алды. Же болбосо 1,5 эсеге жергиликтүү бюджеттер көбөйдү. Сөзсүз түрдө бу жерде Ош шаары менен Бишкек көбүрөөк алып атат. Бул принципти да биз ойлойбуз, карашыбыз керек экен деп. Айылдык кеңештер боюнча дагы мыйзамга киргизип бергенсиздер. Айылдык кеңештерде толук анализ жүргүзүлүп, административдик территориалдык бирдикте 6000ден ашык адамдан жогору калкы бар адам калктуу конуштарга 265 айыл экен айылдык кеңештер. Ушуга жоопту катчыны кийирдик. Экинчиси 20 миңден ашык адамдан кем эмес калкы бар айылдык кеңештин төрагаларына кызмат ордуна айлык акысын чектеп бердик. Мына 2020 жылы 1-июлдан баштап эмгек акын алат. Чек арага жакын аймактарды өнүктүрүү боюнча чоң программабыз бар, урматтуу депутаттар. Бул боюнча 349 миллион сом жумшадык. Анын ичинен Баткен областына 314,2 миллион сом. Мамлекеттик программанын алкагында иш-чаралар планын аткарууга 137 миллион сом пландаштырып, 23 иш-чара 129 миллион сомго каржыланды. Анын ичинде Кулунду Арка автожолу 2 чакырым асфальт жол. Көкташ Аксай автожолу 7 чакырым асфальт жол. Аксай Рабат автожолу 25 чакырым жасалды. 30 миллион сом бөлүндү. Аксай Тандык билесиздер, Варукта айланып өтүүчү жер 12 чакырым 70 миллион сомго долбоор бар, ушулар да жасалып атат. Ирригация жаатында Аксайда 200 гектар жерге суу алып баруу боюнча иштер жүрүп атат, 50 миллион сомго. Ак Турпак айыл аймагында Ак Турпак айылында суу жээктерин бекемдөө иштери жүргүзүлдү. Мындан тышкары 10 социалдык объектилерде курулуш иштери жүргүзүлдү. Анын ичинде 4 бала бакча, 1 ФАП, 1 спортзал, жакында дагы бир мектепти Аксайдагыны кылабыз ремонт. Чек арага жакын айылдардын мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн окуу жайларда 161 гранттык орун камсыз болду. Мындан тышкары чек араны белгилөө боюнча Өзбек-Кыргыз чек арасында, Кыргыз-Өзбек чек арасында 23 километр жерге тикенектүү зым тартылды. Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиясында боюнча суу, таза суу, энергетика, жол тармактарында аткарылып жаткан иштердин басымдуу бөлүгү бул стратегиялык долбоорлор. Регионалдык маанидеги 155 долбоордун ичинен 390 миллион долларга 21 долбоор аягына чыкты. Улуттук маанидеги 37 долбоордун ичинен 2 жылдын ичинде 135 миллион долларга 6 улуттук долбоор аягына чыкты. Урматтуу депутаттар, санариптешүү боюнча жарандарга сапаттуу мамлекеттик кызмат көрсөтүү, бизнестин жана жарандардын каражатын жана убактысын үнөмдөө, коррупциялык механизмдерди жок кылуу, экономикада салык жана бажы процедураларын фискалдаштыруу, контрабанда жана көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатыбыз. Демек санарип инновациялардын, атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүн, экономикалык өсүштүн кыймылдаткычы болот деп эсептейбиз. Жалпысынан 500 миллион сом бюджеттен бөлүнүп атат санариптешүүгө. Мындан тышкары өзүңүздөр колдоп берген Digital Kassa 50 миллион доллар мына ишке киришип атат.
Bunun natijasında tündük elektronduk özara hareketlenүү системасына бүгүнкү күндө 62 мамлекеттик орган, 28 коммерциялык уюм иштеп атат, бири-бири менен маалымат алышып. 99 маалыматтар базасы иштелип чыгып, каалаган убакта ал жерден маалыматты алса болот, справкаларды алса болот. 27 000 километрден ашык була оптикалык байланыш чубалгылары тартылды. Бул коммерциялык структуралар менен, биздин Телеком менен, Мегаком менен жана башка ушул тармакта иштеген компаниялар менен. Айыл, билим берүү, саламаттык сактоо, күч түзүмдөрү, соттук системалар интернетке толугу менен кошулушту. 2020 жылдын 1-октябрынан тартып санарио аймак иштеп баштайт. Ар бир айылда интернет жана мамлекеттик кызматтар бара баштайт. Натыйжада электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталында 191 мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана сервис жеткиликтүү болду. 191. Бүгүнкү статистика жарандарыбызда 2,5 миллион адам азыр ушундай электрондук түрдө өзүнүн кызматын алып атышат. 2019 жыл өлкөнүн санариптик трансформация концепциясын ишке ашыруунун маанилүү этабы болду деп эсептейбиз. Мына азыр коронавируска каршы күрөшүп атканда ушул санариптешүү механизмдер иштеп баштаганын көрүп атабыз. Видео конференциялар өтүп атат. Бул такыр болгон эмес. Кызмат көрсөтүүлөр жарандары үйлөрүндө отурганда кызмат көрсөтүүлөр болуп атат ошол аркылуу. Жыйындар өтүп атат. Мына азыр мектептин окуусу дистанттык түрдө келип окуулар болуп атат интернет аркылуу. Булардын сапаттарын да биз жакшыртабыз. Бул эң маанилүү экенин биз азыр көрүп атабыз. Транспорт каражаттары боюнча, каражаттарын каттоо боюнча 2 маанилүү иш-чара болду. Бул биринчиси айдоочулук жана транспорт күбөлүктөрүн өзүбүз даярдоого келдик. Мамлекеттик орган өзүбүз даярдап, мурунку болуп жаткан 85%га наркы арзандады. 85%га наркы азардады. 100 сомго чейин справкаларды, мурун 1000 сомго, 900 сомго алып жүргөндөр. Коопсуз шаар долбоорун эми баарыбыз айттык көп жолу. Эң башкысы мунун биринчи этабын ишке кирдик. Экинчи этабы мына 20-жылы болот дегенбиз. Азыр жакын арада ордан бир жакшы жыйынтыктарга келсек баштайбыз. Тендер өткөн, бүт республика ушул система менен алынат. Эң башкысы коопсуз шаардын бүгүнкү күндө ким жолдун эрежеси эмес, кылмыш кылып аткандардын баары чыгып атат ушу коопсуз шаар аркылуу. Командалык пункттар алып чыгып атат. Таанып ошол кылмышкерди таап, алып келип кыска мөөнөттүн ичинде жанагындай биздин кызматкерлерге жардам берип аткандыгысында. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча, урматтуу депутаттар, мен бюджетти коргоп атканда да айтканбыз. Бүгүнкү күндө электрондук соода аянтчасы иштеп атат, порталы. Электрондук каталог, бул эми товарлардын түрлөрү, кайсы компания бар экен. Анан тандоо системасы иштеп атат. Ошол товарларды каалаган учурда тандап алса болот. 2019 жылы мамлекеттик сатып алуулардын 49% атамекендик товарларды жана кызматтарды алдык. Бул 13%га көбөйдү. Же болбосо 31 миллиард сом өзүбүздүн атамекендик өндүрүшчүлөрдөн алды. Демек 31 миллиард сом атамекендик өндүрүшкө бюджеттен жана мамлекеттик ишканалардан инвестиция болгон дегенди түшүндүрсө болот. Эң башкысы тамак аш, айыл чарба продукциялары 90%га чейин өзүбүздүкүн ала баштадык. Мурун биз көргөнбүз. Биздин бала бакчага чейин Белоруссиядан, Казакстандан келген сүт, таттуу, кондитердик азыктарды алгандар бар. Ошолордун баары биздин өзүбүздүн өндүрүштөрүн алып атат азыр. Курулуш материалдары боюнча да өзүбүздүн өндүрүштүкүн алып атат, атамекендик өндүрүштүк. Булар дагы биздин бизнеске абдан чоң жардам берет деп ойлойбуз. Салык жана бажы процедураларын фискалдаштыруу боюнча кандай иштер болду? Электрондук формада патент алуу башталды. Электрондук салык отчету күчөтүлдү, мурун баштаган, азыр өзүнө өзү жооп бере турган компаниялардын баардыгы тең, деңгээли бар компаниялардын баары тең электрондук формада отчет тапшырып атат. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул коррупциялык механизмди кыскарып аткандыгын түшүндүрөт. Электрондук эсеп фактуралары азыр пилоттук түрдө ишкерлер менен колдонуп атабыз. Анан виртуалдык контролдук кассалык машиналар кирүүдө. 1-июлдан тартып бизде 1000ге жакын май куюучу жайлар бар экен. Ошо 1000ге жакын май куюучу жайдын баары автоматташтырылган кассалык аппараттар менен иштейт.
Булар эмнени түшүндүрөт? Бул канча май куюлуп атат, салык канча түшүп атат, бардыгын ушул жерден чыгарсак болот. Дары-дармектер боюнча азыр бизде кошуна мамлекетте дары-дармектер арзан. Булардын баарын тең биз ушу санарын тешүүгө алып келсек, ким канчадан сатып алган, канчадан сатып атат, элибизге ушулардын баарын чыгарабыз. Мына азыр 1 мүнөт бүтүп калдым. Мындан тышкары чек арадагы контрабанда маселеси боюнча эмне иштер болду? Чек арадагы өзгөчө ак тилек Чалдыбар чоң капкага бүткүл дүйнөлүк банктын жардамы менен кирип чыгып аткан машинаны эсепке алуучу механизмдер коюлду. Андан тышкары салыктык көзөмөлдөөчү пункттар салынды. Бул контрабанда менен күрөшүүгө бөгөт коюуга абдан чоң механизм деп эсептейбиз. Бажы системасы боюнча айттык, постторго видео камералар жана инспектордук текшерүү коюлду. Булардын баарын тең азыр онлайн режимде көрүп, каалаган жарандарыбыз түндүк аркылуу көргөнгө механизмдерди жасап атабыз. Урматтуу депутаттар, сөзүмдүн аягында 2019 жасалган иштердин бир бөлүгүнө токтолуп кеттим. 2020 жылда максаттарыбыз абдан чоң. Бир гана ушул коронавирус, анан финансылык кризис бир аз кыйынчылыктар жаратты. Бир аз эмес, абдан чоң кыйынчылыктар жаратты. Эң биринчи мына 2 айда 19 жылдын натыйжасы кандай болду? 19 жылдын жана 4,5%га ички дүң продукциянын өскөнү, экспорттун өскөнү, импорттун кыскарганы, бюджеттик каражаттардын баары тең мамлекеттик сатып алууларда өзүбүздүн ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдогону мына январь-февраль айында бизде 4,3%га өсүү болду. Биз ойлогонбуз 2020 жылы минимум 5%дан кем эмес өсүү болот деп. Себеби дегенде 19-дун базасы ошого алып келаткан. Мына ошонун натыйжасында биз чакан жана орто ишкердикке жеңилдиктерди берүү боюнча салык кодексин карайлы деген максатыбыз. Капиталды жана мүлктү легалдаштыруу боюнча биз ойлойбуз, бул мыйзамды күчөтүп, биздин ишкерлер легалдаштыруу боюнча ишенич болуш керек мамлекетке. Ошон үчүн муну дагы кабыл алып бересиздер деп ойлойм. Рудалардын учетун күчөтүү боюнча мына Айнур Тойшиевна, Мирлан Исакбаевич чөккө көтөрүп атат. Муну дагы колдоп берсеңиздер, биздин оюбуз боюнча бир 600 миллион сом бир жылда түшөт. Салык салуу жана социалдык тарифтерди жана социалдык фондко чегерилген тарифтерди быйыл карайлы дегенбиз. Бул боюнча дагы ушул жок дегенде мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек быйыл. Сөзсүз түрдө фискалдаштыруу маселесин жана мен айткан боюнча быйыл чечимди чыгарып, бардык нормативдик актылар даяр, чечимди чыгарып, ушул 19 жылда болгон экономиканын акыбалын 20 жылда жакшылап пайдаланышыбыз керек деген ойдомун. Мен сиздерден суранып кетерим, колдоп бересиздер деп ойлойм, колдоп коюңуздар. Анан азыркы болуп аткан оорчулук баарыбыздын ынтымагыбыз менен, элибиздин тынчтыгы менен, мамлекетибизде тынчтык, элибиздин ынтымагы менен, элибиздин колдоосу менен жалпы чыгабыз деген ишеничтебиз. Ушул Урматтуу депутаттар, регламенттин беренесине ылайык саат 11-ден 25 мүнөт өткөнгө чейин танапис. Суроолор бүткөндөн кийин талкуу ачылат. Суроолор бүткөндөн кийин, урматтуу депутаттар. 11-ден 25 мүнөт өткөнгө чейин танапис, урматтуу депутаттар.